Мешітте жамаат намазға кечигип калганда аркасынан экинчи жамаатты окуган жакшы же жеке окуган жакшы? Бизде Кыргызстанда элегедир асыр намазынан кийин жекече окугула деген фатваны чыгарышыптыр. Китептерде болушу мүмкүн, бирок биз окуган чубак устаз менен талкуулаган маселеде жамаат менен окуган жакшы болот. Ибн Абидин да айтат, жөн эле намаз гана жума окулбай турган болсо жеке-жеке окусун. Ана мындай жума окула турганда жакшынакай намаз кылып, жолдордо эмес. Ушундай мечит болсо, азан айтылып, комат айтылбасын, биринчи сапта болбосун, кийинкисинде окусун, мусулмандардын ынтымагы үчүн жакшы. Анан аны окуп койсо, арам кылган иш жок, астагфирулла сен кылдың дебесин да. Роддул Мухтар Хашет ибн Абдинде келген болсун. Экинчи, эгер бир адам анардан турса болбойт. Категорически болбойт. Мен канча жумшак адаммын, бирок болбойт деп ойлойт. Боюм кичинекей болсо деле коркпойм. Эмне үчүн? 4 мазхабта тең байпакка өтпөйт. Анан кээ бир туугандарыбыз айтат, "Эй, имам Абу Ханифа өмүрүнүн акырында 3 күн өлөйүн деп калганда төшөктө жаным деп жатып алды" деп айтышат. Уруксат бердим деп айткан, ал ага эмес. Асты үстү маасы болгон нерселердин бирөөнү уруксат берген. Мына ал мужаллаттардын. Наскиге эч бир нерсе уруксат берилбейт. Сунан Насаида хадис бар го, наскиге мас тартылды. Ол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аңга кийип жүргөн жабыробуна бүгүнкү күндөгү капрон нерселерди салыштырбаш керек. Туурабы? Ал ат окшошко менен заты маасы болгон. 4 мазхабта тең уруксат эмес. Канчалык жанагындай чубак устаз гана фатва берди го. Ошондой маасын ордун баскан болсо бир жөн, бирок башка үлпүрөгөн наскилерге болбойт, шарт өтпөй калат. Ибадатта болот, анан болбойт деген эле эки ажырым бар. Ибадат этиятчылыктын үстүндө курулган эреже бар. Ал-ихтият лазим фил ибадат. Өтүп калыш керек да, ошон үчүн этиятты карманабыз. Биз туурасы ушул болот. Үчүнчүсү, жамааттан кечип калган адамда жамаат күтүп калды. Жария намазды күтпөй окуса болобу? Ооба, жалгыз окуганда, мисалы багымдатты, шамды, куфтан намазын ыктыяр бар. Кааласаңыз жарыя окуйсуз, мечиттен өзүңүз ичтен окуган жакшыраак. Башкалар сабак окуйт.